Арбаңыздар, урматтуу телегөрчүлөр, 5-дебеши программасы, аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн шайлоо мыйзамындагы өзгөрүүлөр туурасында кеп салганы турабыз. А дегенде мен коноктору менен тааныштырып алайын, андан кийин кеп учугун баштайбыз. Менин оң жагыман баштайын. Ишанбай Кадырбеков, коомдук ишмер, мурдакы депутат. Акылбек Сариев, Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдакы төрагасы. Айтанбек Акматов, саясаттануучу, Жанар Акаев, Жогорку кеңештин депутаты. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Мына учурда шайлоо кодексин өзгөртүү боюнча кийинки парламенттик шайлоого кандай жол менен барабыз деген кептер аябай кызуу талкуу болуп атат. Менимче Жогорку кеңеште дагы ушу өзгөрүүлөр боюнча талкуу болуп, балким жыйында кабыл алынды болуш керек экинчи окууда. Ушудан баштайлычы дегенде мен биринчи Жогорку кеңештин депутатына бергим келип турат. Экинчи окуудан өттү, эми кандай болот, кандай өзгөрүүлөрдү киргиздиңер, ошол жөнүндө кеп козгосоңуз, Жанар мырза. Эми 25 депутат автор болуп, ушул Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку кеңештин шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизишти. Жогорку кеңештен колдоо тапты. Ал жерде менимче олуттуу радикалдуу өзгөрүүнү деле байкаган жокпуз. Мен ал мыйзамдын авторлорунун бири эмесмин. Болгону жана Орусияда жанагы шайлоо участоктарын бир аз көбөйтөбүз, ардактуу консулдуктарга бар жерлерге дагы шайлоо участоктарын уюштурабыз деген сыяктуу форма 2 боюнча анча мынча талаш тартыш бар. Бирок ал жерде эң негизги эки нерседен авторлор баш тартышты. Бул жанагы соттолгондор 5 жыл, 10 жыл, 15 жылга чейин шайлоого катыша албайт деген маселе алынды. Эгер ал кабыл алынса, өтө көп азыркы мындай саясатчылардын көбү катыша албай калмакта. Ошол маселе бар эле. Экинчиси жанагы шайлоого чейин 1 жыл калганда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө тыюу салынат деген жери бар эле. Ошол нерселерден дагы баш тартышты. Ушул эки нерсе мындай тактап коеюнчу. Ошо жана мурда соттолгондор азыр шайлоого бара берсе боло берет демек, азыркы өзгөрүүлөр боюнча. Соттолуп акталгандар, боло берет. Эми сиз маселен бир ошол демилге көтөрдүңүз эле, дагы бир 2-3 депутат да. Алар кирбей калды буга, Ал өзүнчө мыйзам менен сунуштайбыз биз. Азыр өкмөттүн ошол чечимин күтүп атабыз, өкмөттүн заключениясын. Бирок бул мыйзамга деле мен жанагы 1 жыл өзгөртө албай калышыбыз мүмкүн дегенге анча-мынча сунуштарды бердим эле, бирок концепциясына ылайык деп, мисалы, ошол эле шайлоо босогосун 9%дан 5%га түшүрүү. Бул болбой калды, Комитеттин чечими чыгыптыр, ошол концепцияга туура келбейт деп комитет ошо колдоодон баш тартып койду авторлор. Азыр эми ушул мыйзамды кайрадан дагы демилге көтөрүп өзгөртсө болобу, болбойбу? Биз сунуштап көрөбүз. Биздин ишибиз сунуштап. 2 жол окуудан өттү да Жогорку кеңештен, туурабы? Өзгөрүүгө болобу, болбойбу? Мыйзам азыр өзгөрүүгө болбойт. Болбойт, болбойт. Ишанбай мырза, ушул мыйзам боюнча оюңузду айтыңызчы. Биз ушу шайлоо мыйзамы жөнүндө сүйлөп талкуулардын алдында бир нерсени тактап алсак да. Парламент Жогорку кеңеште ким иштейт? Депутат. Депутат мандатты ким алат? Шайлоочулардан добуш алып, шайлоочулардын батасын алган адамдар депутаттык мандатты алат. Демек, Конституцияда бекер жазылган эмес, шайлоочулар өзүнүн мамлекетти башкара турган укугун президент шайлоо жолу менен, Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жолу менен, жергиликтүү кеңештеги депутаттарды шайлоо менен негизинде өзүнүн ыйгарым укугун өткөрүп берет деген. Туурабы? Кантип ал тиги шайлоодон өткөрөт? Шайлоону өткөргөндө Борбордук шайлоо комиссиясы бюллетенге талапкерлерди бюллетенге киргизип, ошо бюллетенге кайсы талапкерлер кирсе, ошого добуш берилсе, ошолор депутаттык мандатты алат. Шайлоодо ошо 2 жолу шайлоо болду. Бюллетенде кайсы талапкерлердин ысымы жазылды? Бирөөнүкү жазылган жок. Партиянын ысымы болду. Демек, партиялар шайланды. Азыркы 120 депутат бирөө дагы шайлоочулардын элдин өкүлү эмес. Да. Мындайча айтканда, бүгүнкү депутаттар деп атап аткандар депутаттык милдетти аткарып аткан адамдар деп айтсак болот. Депутат деп айта турганга юридикалык базасы жок, себеби аларга добуш эл берген жок. Бул эмне деген? Бул деген чүн эле 120 киши мамлекетти узурпация түрүндө
алып колуна алып алып туруп бүгүн депутаттык милдетти аткарышып мамлекетибизди башкарып атат деген эле сөз. Азыркы өзгөрүүлөр кандай болуп калат энди? Эми демек эң негизгиси маселе эмнеде турат? Биз конституция негизинде дүйнө жүзүнүн практикасында элдерге депутаттарды шайлатабызбы акыры 10 жылдын ичинде? Же партиялар Же шайлабайбызбы? Дүйнө жүзүндө бир гана мамлекет бар, депутаттарын шайлабайт, бирок парламентте депутаттын милдетин аткарган адамдар отурган. Ал эмне деген адамдар? Аларды тандалган адамдар, партиянын лидерлерин тандалган адамы. Эми узурпатор деп аларды сотко берип, мындай жоопко тартса болот эле, бирок аларда да күнөө жок. Мандатты аларга ким берди? Борбордук шайлоо комиссиясы берди. Демек борбордук шайлоо комиссиясы модоно конституциянын мыйзамды бузуп туруп, шайланбаган адамдарга мандатты берип атат. Эми үчүн алар тиги борбордук шайлоо комиссиясы ушундай берип атат. Законду бузуп, шайланбаса дагы. Бул деген закондо бюллетенге партиялар жасалат деп жазылган. Талапкерлер эмес. Конституцияда башкача. Конституцияда башкача. Демек биз негизи кызык кабалда болуп калдык. Депутаттык мандат эч кимдин колунда жок. Негизи юридикалык жактан. Депутаттык милдетти аткарып аткан адамдар бар. Юридикалык нелегитимный адамдар өкмөттү шайлап атат. Негизи президент болсо ошо депутат эмес адамдарга тиги обращение кылып атат. 10 жылдан бери революциядан кийин Кыргызстан мындайча айтканда юридикалык правовой поледан чыгып кетти. Акылбек мырза, борбордук шайлоо. Ушуну бүтүрүп коеюн. Эгерде бул маселени чечпесек, эгерде азыр ошо өзгөрүүдөн депутатты шайлана турган шартты киргизбесек мыйзамга бир эле маселени. Мен оюмча билишиме караганда жанар ушундай сунуш кылды. Бюллетендерге тиги депутаттардын талапкерлеринин фамилиясы жазылыш керек. Эгерде муну өзгөртпөсөк, дагы 5 жылга 2020-жылы биз депутаттарды шайланууга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калат. Ушундай эле парламент келет, Парламент келбейт. Парламент иштей турган адамдар жок да. Залда негизи юридикалык жактан карап келгенде ар бир партиянын шайланган партиялардын тиги желектери гана отуруш керек. Бир киши отурган укугу жок. Акылбек мырза, борбордук шайлоо комиссиясынын күнөөсү бар. Ушул азыркы бүгүнкү депутаттарды шайлап алып келгенге деген жүйөгө кандай дейсиз? Маселе мындай да. Негизи эгер биз талкууну жалпы мыйзамдагы өзгөртүүлөр кабыл алуу боюнча айтсак, анда жерде 7 мыйзамга өзгөртүү кирилди да. Эми сөз жогорку кеңештин тегерегинде болуп аткандай, маанилүү катары болуп аткандай, менимче башка мыйзамдарды карайбыз, барабайбыз билбейм, ал талкууда, бирок айтылып кеткенден эми мындайча айтканда күнөөлүү мыйзамды бузуп берди дегенинен айтылып калгандан эми жооп берейин. Маселе мындай, маселе партиялык тизме менен шайлоо кеч эле болгон жок. 10-жылы болгон жок, 15-жылы болгон жок. Бул 95-жылда болгон. Шембагадыр ошондо депутат болгон. Себеби ал жерде жарымдан 2 палата болуп, анан кандайдыр пайызы партиялык тизме менен келген болгон, бул ошонун бери келатат. Бул эми башка мамлекеттерде да бар. Бул жерден партия шайланды деп айта албайбыз, партия сунуштаган тизме деп айтылат. Тагыраак айтканда. Туура, башка маселе бюллетенге партиянын аты жазылат. Аженге деле ушул партия сунуштаган тизме деп жазып койсо болот. Бирок эми ал баягы көлөмү көбүрөөк болгон үчүн кыска элдерде окуп жанагы эми окуганга кыйыныраак болуп калат. Бюллетенди караганда сиз фамилияны карайсыз, же болбосо аты менен шайлайсыз да, туурабы? Анан негизи ал жерге ушул партиядан сунушталган талапкерлердин тизмеси деп жазылыш керек да. Себеби добуштуу тизмеге берилет. Мыйзамда ошондой жазылган. Ал эми мындайча айтканда депутаттар шайланган жок, шайланды деген маселени көтөрүп атканда мен көп байкап жүрөм, бирок таң калып атам. Себеби ошол эле конституцияда экача жазылып калган. Туура, ал жерде депутаттар шайланат деп турат конституцияда өзү. Мен конституциянын чендерин айтып берейин, 10 жыл кабыл алынган, ага чейин кабыл алынган. Ал жерде ошондой деп жазылган. Бирок ошол эле убакта 10 жылы жазылган конституцияда партияга 65 мандаттан көп берүүгө болбойт деп койгон. Туура айтамбы? Туура. Ал жерде эч кандай депутат жөнүндө кеп жок. Ал жерде партия жөнүндө кеп болот. Бул конституциянын ченеми. Ал жерде партияларга деп жазып койгон. Эми мен билгенден Дүйшөнбай ошондо конституцияны жазгандардын жанында жүргөн, Чекебаевдин жардамчысы болуп иштеп, менимче өзүлөрү жазган бул конституцияны, мен жазган эмесмин. Эми мен аны кабыл алганга борбордук шайлоо комиссиясынын
мүчөсү катары салымды кошкон. Референдум өткөргөнгө эме эткенбиз. Бул ажыртан биз аны тескебейбиз. Бул Конституцияны жазган ошол топ Текебаев баш болгон. Ишеме түшүмчү өзү катышкан, калп айтпасам өзү айтат болуш керек, катышпайм деп. Эми сиздерге айттым. Биз жерде Конституцияда жазылып турат, депутаттар шайланат деп турат, туура. Бирок башка жерде айтылып турат, бир партия 65 мандаттан көп партия мандат ала албайт деп турат. Албайт деген да. Ал жерде эч кандай депутат жөнүндө кеп жок. Ал жерде партия жөнүндө кеп бар. Эми каалагандар каалагандай талкуулап алсын. Юристтер болобу, юристтер эмес болобу? Мен айтып кетчү нерсе мыйзамда кандай жазылган? Айтып атам дагы жолу. Талапкерлердин тизмеси кандай, кайсы бир партия сунуштаган деп турат. Мыйзамда, Мыйзамда. Ал жерде партия жөнүндө кеп жок. Ошол эле жанагы акча каражаттар боюнча партияга эч кандай тиешеси жок. Өзүнчө счет ачылат, каражат өзүнчө сарпталат. Бул партиянын мындайча айтканда чарбалык иштери менен аны эч ким бириктирбейт, кошумча текшерте албайт. Шембек, жооп бересизби? Оңой эле жооп бериш. Бул жерде Конституцияны айтып калгандан кийин экинчи беренесинде элибиз депутаттарды шайлайт деп так жазылган. 72-нчи беренеде жазылган жогорку кеңеш 120 депутаттан турат, пропорционалдык система менен шайланган деп турат. 120 депутат деп турат, партия эмес. Бул эң негизгиси. Пропорциональный система бул болсо процедурный процесс. Википедия болобу, справочник болобу бар карап көрсөңөр, а жерден туура айтып кетти Акылбек. Шайлоодо партияга добуш берилбейт, партиянын тизмесине добуш берилет деп турат. Барлык справочникте. Тилекке каршы жогорку конституциялык жана шайлоо законунда партиянын талапкерлер тизмесине добуш берет деген бюллетенге киргизет эмес, партиянын ысымы жазылат деп жазылып калган. Бул мыйзамгабы же конституцияга? Мыйзамда. А конституциядачы? А конституцияда депутаттар деп турат. Ошондуктан жанагы мыйзам конституцияга дал келбей тургандыктан кийин ошону оңдош керек деп мен тиги айтып атам. Ошого сунуштуралы деп жанардагы экинчи окууга партия эмес, тиги талапкерлердин тизмеси, партиянын берген тизмеси жасалсын деп сунушун кылып атат. Сиз конституцияны Бул эмне үчүн жасап атат? Кийинки эң күрдөгөндө парламент эң күрдөгөндө ошолор легитимдүү болсун деген сунуш менен кетип атат. Бул маселени чечмейинче биз ошол ойдон тупикте калабыз. Эми жанагында авторлук жөнүндө сөз айтылып кетти. Ар бир нерсени так окуш керек да, так түшүндүрүп бериш керек. Конституцияда 60 партиядан 65 тиги депутаттан ашык болбош керек деп жазылып турат. 65 депутаттан ашык болбош керек, депутаттан ашык болбош керек деп жазылып турат. Партия эмес. Партия эмес. Ошондуктан бул нерселерге бир партия 65 мандаттан көп ала албайт деп. Ошо 25 депутат сөз ашык болбош керек деп. мандаттан деген болсо Бир саясий партия 65 мандаттан көп ала албайт деп жазылып тура, мен калп айтпасам. Мындай деген ойду айткым келет да, бул жерде булардын бардыгы процедуралык майда чүйдө мындай бир алганда чындыгында ушундай нерселер. Ал жерде чындыгында партиялар өзүнүн тизмесин жарыялайт. Эл бардыгын көрөт. Биринчи бештиги дагы жарыяланат, бардыгы жарыяланат. Кимге добуш берерин эл билет. Негизи азыркы жасалып жаткан өзгөрүү жөнүндө сөз кылсак да, азыр эмне өзгөрөт? Эчтеке өзгөрбөйт. Башка өзгөрүүлөр болду да кичине же болгон жок. Жок, эчтеке болгон жок. Эчтеке болгон жок. 9% булар босогону көтөрүштү. Монополизация парламентте болуп атат кайрадан. Бул эмнеге алып келет? Бул кайрадан бир 2-3 партия келет дагы, калган оппозициялык күчтөр парламентте эмес, демек саясат бизде көчөгө чыгат кайрадан. Көчө оппозициясы күчөйт. Бул дагы бизге бир жагымсыз жагдай алып келет. Анан бизде ушул шайлоо закондорун жазганда, конституцияны жазганда элдин шайлоо укугун партия лидерлери узурпациялап алган. Биз азыр ушул элге кайра шайлоо укугун беришибиз керек. Эл өзү депутатын шайлап алыш керек. Туура. Ансыз азыр партия лидери аныктайт, бүттү, анан кийин тизмеге добуш берет, бүттү. Бул туура эмес. Ошондуктан мына Шык Маматов дагы бир эки депутаттар сунуш кылган. Жок дегенде жана 9 округ түзөйлү, ошол жерде тизмелер болсун. Эл тизмеге добуш берсин деп. Бул дагы жарым-жартылай бир элге парламентти жакындатууга, конкреттүү түрдө фамилияга добуш берүүгө алып келе турган жол болчу. Бирок мына Сооронбай Жээнбековдун бийлиги муну каалаган жок. Алар Атамбаев учурунда кандай мына парламентте монополизация болсо, ошону ошол бойдон калтырайлы деп жатат. Андан да күчөтүп атышат.
9% босого ошондон кабар берет. Мурда 7% же 9%? Мурда 7% болчу. 7% деді, азыркы биз 7% Азыр монополизацияга андан бетер кетип жатышат. Негизи өзгөрүү жөнүндө сөз кылсак, ошол 9 округ болобу, бул жарым шак болсо дагы жок дегенде, мисалы үчүн Британиянын парламентин алыңыз, Францияныкын алыңыз, Японияны алыңыз, Кореяны алыңыз, көпчүлүк депутаттар бир мандаттуу округтан шайланат. Мына 2000 жылы Ишенбай Кадырбековдор ошентип келишкен. 105 депутат болгон. Ошонун ичинен 60-ы мыйзам чыгаруу жыйынын 15-и гана партиялык тизме менен. Ооба. Калганы бир мандаттуу округтардан келген. Бирок кандай парламент болгон? Ар бир бизнес багыттар, ооба, ар бир бизнес. Калчылдап калчу. Бул эмне себептен анда күчтүү болгон? Себеби булар эл менен байланышта болгон. Буларды эл шайлаган. Булар элге таянган. Шайлоочуларына таянып коркпой чыгышчу. Азыр андай жок да. Азыр партия лидерине таянабы. Партия лидери 5 мүнөттө сатып. Ал кезде парламент президентти чакырып алчу, кел дагы могу жооп бер деп турабы. Акыркы мезгилдерде президентти парламент чакырбай калды. Маселе ушундай болуш керек да. Маселе ушундай болуш керек. Мен кошумчалап койгум келет да, ушу азыркы Ишенбай Дүйшөмүш айткан деле, Айдынбек мырза айткан деле, жалпы келгенде бир маселе. Бизде азыр эл чечпей атат да, чын эле. Ооба. Элита парламентке келиш керекпи же Атамбаев айтканда чимкириктер келиш керекпи? Муну эл чечиш керек. Азыркы система менен кетсек, биз ушундай келе беребиз. Ушундай курам парламент болушу мүмкүн. Керек болсо мындан дагы чабалгыраак парламент болушу мүмкүн. Мен дагы ушул Ишенбай Дүйшөмүштүн маегин угуп калып, радиодончу. Анан барып чын эле баш мыйзамды карасам, экинчи беренеде ошол депутаттарды шайлоо деп турат да. Ушул маселени кантип чечүүнүн жолун айтып атам да мен, өзүмдүн көз карашыма. Анан чын эле ошол жерде биз бюллетенге жалпы тизмени кошуу аркылуу, талап кылуу аркылуу. Кийинчерээк биз жаңы бюллетен узун болуп кетет деген кооптонуудан дагы. Бирок баш мыйзамда жазылып турат да, биз аткарышыбыз керек аны. Кийинчерээк электрондук система койсок болот. Азыркы Айдынбек мырза айткандай, адам шайлоочу кирсе кабинага, басса таблону, ошол жерден партиялардын аттары чыкса, мисалы бүтүн Кыргызстанбы, ата мекенби басты, бүт тизме чыгып калат. Бүт тизме астынан чыгып калса, ошонун ичинен өзүнө жаккан, мисалы жакпаган талапкерлерди кошпой коет. Азыр партияга добуш берсең, арасынан экөө жагат, бирок алтөө жакпайт. Бирок алтөө өтүп кетип атпайбы, мисалычы. Ошентип биз партияга добуш берип, анан тизмелерге дагы добуш берүү дагы бир ыкма бул. Мен жана башында бир жалпы Кыргызстан бир округ болсо, биз эми элибиз аз, шайлоочуларыбыз аз деген ой менен башында айтып аткам, бирок кийин аргументтерди, жүйөлөрдү угуп көрсөм, жана округ деген ошол туура эле болот экен негизичи. Округтун болгону анан жана конкреттүү адамдарга добуш берип. Ошондо биз партиялык системаны мен дагы сактап калабыз. Анан депутаттарды күчтүү адамдарды алып келебиз. 9% боюнча дагы бул жанагы оппозициялык партияларга, жаш, жаңы түзүлүп аткан парламентке келем деген партияларга биз азыр уже мындай эшикти жаптык бербейбиз, эшикти жаптык да. Ошондо азыр мына карап көрүңүз. 2015 жылкы шайлоодо эгерде ошондо 9% болгондо ата мекен келбейт эле. Ооба. Өнүгүү келбейт эле, бир бол келбейт эле мисалычы. Бүт 9%га жеткен эмес булар. 7%дан өткөн, 8%га дагы жетпеген добуштарды алган да. Жана мырза, демек сиз өзүңүз көтөргөн долбоордон кайтып жанакыл 9 округ же 13 округ дегенге ынанып атасыз да? Биз азыркы Алмамбет Шыкмаматов, Мирлан Бакировдор биз сунуштап аткан долбоорлор жакын калганда баары бир биригет. Биз биригебиз. Биз жанагы тизме адамдарга конкреттүү билиш керек да. Мисалы мен азыр барып эле партия лидери менен сүйлөшүп, анын көңүлүнө жаксам, мен алдыга тизмеге кирип алып алдым. Жок, көңүлүнө жаксаң, ишо капчыгың калың болсо. Капчыгың калың болсо. Анан кирип алгандан кийин мен шайлоодо иштейинби, иштебейинби, өтүп келгенден кийин 5 жыл иштейинби, жумушка барамбы, барбайымбы, эл менен иштейинби, шайлоочулар менен жолуганбы, мыйзам долбоорлоруна демилгелерди көтөрөмбү, көтөрбөймбү? Элдин маселесин көтөрөмбү, көтөрбөймбү? Айырмасы жок. Элге жакканга караганда партия лидеринин эле көңүлүн тапсаң, сен эмкиде дагы кошуп коет мисалычы. Ошондой система. Биз азыр депутаттарды өзүнүн округу менен, эл менен иштегенге мажбур кылышыбыз керек. Сен иштебесең, добуш ала албасаң өзүң тиешелүү жерден, анда өтпөйсүң деген түшүндүрүшүбүз керек. Шайлоодо баары бир мыйзам менен конституция талаш болуп калышы мүмкүн да. Мен азыр бир жерден ушу тактагым келип турат да. 65 мандат деп жазылган конституцияда деп атасыз сиз, а? Сиз 65 депутаттан ашык өтпөйт деген, а? Мандат менен депутаттын айырмасы барбы жокпу? Кайсы убакта депутат деп аталат? Жок, мандат кайсы убакта депутат деп аталат? Колуңа мандат алганда.
ошондо бул экөө демек депутат деп түшүнсөк болот экен да. мандатты Сиз колдон туура алгандан кийин суроо депутат бердиңиз. Бул жерден мен ошо Баары талаш болот да, ишенбей бул маселе түшүнбөйчү ертең түшүндүрүп кайда берет го деген. Мен бул кишинин айтканы боюнча депутат партия жөнүндө сөз жок дегендеги кылып аткан үчүн мен ошону айттым да. Эми конституцияда жазып койсо партия деп турса мен эми кантип аны депутаттап алмаштырам деген кепти айтып атам, туурабы? Конституцияда жазылып турат, аны эч ким өзгөртө албайт. депутат деп турат. Жок, ал жерде саясий партияга 65 мандат, бир саясий партия 65 мандаттан көп алууга болбойт деп атат. мандат деген эмне? Партия жөнүндө кеп болот ата. Жок, мандат деген эмне? Мандат деген ошол депутатты менен мандат болду. Жок, эми Депутаттан. Жок, сиз айтып атпайсызбы, саясий партияда кеп жок деп. Депутатты ким боло алат? Ким колуна мандат алса? Эми Бул сизге 65 депутат ушу мандат деген монополия болбосун деген максатта киргизилген, бирок ал өзүнүн эч кандай ролун актаган жок. Анткени парламент өзү жанагы айтылгандай элдик болбой, партия лидерине таандык узурпацияланып шайлангандыктан бул партия элден бөлүнүп калган, ажырап калган. Бирок Ошондуктан бул азыр парламент эмес. азыркы күн тартибиндеги маселе депутат болом деген адам азыр элдин барып добуштарга үчүн элди өзүнүн программасы менен ынандырыш керекпи? Же ал $500,000 издеп жөнөш керекпи? Ушул маселе да азыр. Андан бир түшүнүк бар да, шайлоо деген түшүнүк бар. Шайлоо деген тандап алып, билип кимге өзүмдүн укугун берем деген сөз. Биз талапкерлерди шайлоочу көрбөгөндөн кийин ал шайлабай калды. Ал бир гана укугуна ээ болуп калды, добуш берүү укугуна. Добуш берүү менен шайлоонун экөөнүн айырмасы бар да. Аны шайлабай добуш берип аткандан кийин ал добушун сата баштады. А ошо жанагы тизмеге кириш үчүн, тиги мандатты, тиги талапкердин тизмеге кириш үчүн ал да товар болуп калды. Товардын баасы очередке жараша болуп калды. Ошентип кызык болуп калды да, бүгүн мандатты тизмеге кириш үчүн товар, аны сатып алыш керек, 500 миң, 200 миң, 300 миң деп. Кийин шайлоочулугунун укугунан ажырагандан кийин, добуш берүү болгондон кийин, мен шайлабагандан кийин, эң курден добуш менен акча алып алайын деп, ал да товарды катары сата баштады. Мындайча айтканда, шайлоо түшүнүгү жок болуп калды. Биз болсо шайлоо мыйзамы эмес, добуш берүү мыйзамы деп жазсак туптуура болот. Бүгүнкү күнү. Негизи бизде мамлекеттик ушунча сөз кеткенден кийин мамлекеттик система өзү туура эмес түзүлгөн. Биз азыркы турган системадан ары же бери бир кадам жасашыбыз керек да. Таза парламенттик системага өтүшүбүз керек. Же америкалык системасындагы президенттик системага өтүшүбүз керек. Конституцияга өзгөртүү. Жок, ансыз болбойт. Ансыз ушул нерсе кайталана берет. Ансыз мына монополизация болот. Дагы эле парламентке партия лидерлеринин неме акча алуусу менен парламент келет. Ушул ситуация кайталана берет. Биз президенттик институт менен өкмөткө тең тайлаш болсок, Ошондуктан бизде азыр өзгөртпөй ушул турат. жагына өзгөртүү, ушул жагына жасалыш керек. Чындыгында эле мамлекеттик система туура иштеш үчүн ошого барышыбыз керек. Ар бир мына батышты биз үлгү катары көрөбүз. Чындыгында Британияны алсаңыз деле консервативдик партиясы деле башкасы деле бардыгы бир мандаттуу округдан шайланат, ушулардын бардыгы партия көрсөтөт. Бизде деле партия көрсөтсүн, андан кийин жеке адам дагы өзүн көрсөтсүн. Мына ушундай жол менен эле сакталат. Партия күчтүү болсо ал алып келет кандидатын өзүн. Күчтүү болбосо алып келе албайт. Бир мандаттуу округдардан шайланып келсе, жаш, күчтүү саясатчылардын, окумуштуулардын мүмкүн өз округунда авторитети бар адамдардын келишине жол ачылат. Мына ушундай жол менен эле мына Мадумаровдагы, Текебаевдагы, Бекназар мына ошо аябай төз көрүнгөн саясатчылардын бардыгы ошентип келишкен. Эгерде азыркыдай монополизация болсо эч ким келбейт. Анча-мынча гана чыгып калбаса. Айдамек мырза, мен мындай саясий реалдуулукту айткым келип турат да. Бүгүн конституцияны өзгөртөм деген бийликтен эч ким жок да, туурабы? Бул эми башыбызды ташка чапсак деле конституцияны өзгөртпөйт окшойбуз да. Демек конституция өзгөрбөсө, бирок шайлоо кодексин өзгөртүп, эч болбосо кичине жылыш менен парламентти бүгүнкүдөн эртеңкисин жакшыраак алып келсек болбойбу деген кеп болот. Ошону Шыкмаматовдордун менен кетсек болмок. Болот да. Шыкмаматов Бакировдордун балким бирөө угат бизде. Ошо мындай жарым болсо дагы кадам алдыга болмок. Мисалы үчүн Жанар менен Масалиевдики бул өтө эле татаал. Ал ар бир партиянын тизмесин карап чыгыш бул мүмкүн эмес. Андан көрө ошо 9 округтан мындай тизме болсо бул жөнөкөйрөөк да, эл тандап кое алат. Биз Бир шаг, бир кадам жарым болсо дагы. кечип коесуздар. Мындай да биз бир нерсени түшүнбөй атабыз да. Конституцияны өзүңүз айттыңыз, өзгөртүүгө болбойт, кеч болуп калды. А жерде бир принцип жазылган, система пропорционалдуу деп жазылган да. Аны эч ким өзгөртө албайт. Пропорционалдуу система бул деген жанагындай тизмеге добуш берет деген сөз да. Бир варианты бар, менин оюмча бар, бирок эч ким колдонгон жок. Шайлоо блогу деген бар болчу. Туурабы? Шайлоо блог, избирательный блог. 95-жылы билесиздер. Конституцияда жок да. Жок, эми кеп анда эмес да, кеп пропорционалдуу системага шайлоо блогу туура келет.
Ал жерде саясий партия шайласын деген жок конституцияда дагы. Ишенсеңер. Ал жерде сиз айткандай депутаттар деп турат. Анан 95-жылы саясий блоктор катышкан. Туурабы шайлоого? Жанагы тизме менен киргенде. Партияны саясий блокто эсиңиздерде болсо, ошолор шайланып келген. Ошол ыкманы колдонсо болот. Азыркы жазылган тартипке. Ага мыйзамга өзгөртүү киргизиш керекпи? Болот. Конституцияга каршы келбейт да, киргизсе болот. Мыйзамга. Саясий партиялар анан каршы келет. блоктор. Блок деген. Ошон үчүн блок деген мындай да, жана 65 мандат деген мен сизге айтып атканым, 65тен башка мандат блоктор ала алат деген сөздү түшүнүп болот да. Бирок эми ал кыла болбай башка маселе. Мен силерге жанагы Грузиялык эми азыр силердин жанагы ар кандай сунуштап аткан варианттар жөнүндө. Округга бөлөсүңөрбү, тизме менен алып келесиңерби? Биринчиден жанагы биздин тилекке каршы добуштуу сатып алуу ыкмасы колдонулуп калды. Ооба. Сиз ар кандай округга бөлбөгүн, баары бир эле ошол партия ошол жердеги биринчи капчыктуу авторитети ошол округтан чогултат. Ооба. Каалайсызбы, каалабайсызбы? Капчыгы бар кишилер ошол эле партияны издейт. Туурабы? Ал жанагы жаңылыштык болуп атат. Ошол жердеги элдер ошол өзүнүн кулунун шайлайт деп, туура андай да бар. Бирок ар бир региондо өзгөчөлүү капчыктуу кулундар бар. Сатып алуу ыкмасы ошол колдонот. Ошолор келет. Бирок жыйынтыгында эмне болуп калышы мүмкүн? Жыйынтыгында ошол күчтүү деген бала бир партия үчүн алып берет, бирок башка региондон аларды туруп коюшу мүмкүн. Жалпысынан 9%га тегеренип келгенде ошондо жыйынтыгын өзгөрө көрөсүңөр эмне менен бүтөөнүн. Жок, жана Эми маселе мындай да. Пропорциональный дегенде менимче баягы 10 жылкы ушу конституцияны ойлоп, ушу системаны кийирип аткан адамдар менимче ошол жалпы элдер жалпы мындай бир аттуу баштуу кишилерге шайлап бир партияны көтөрүп кетсин деген ой менен кийирген. Бирок тилекке каршы ишке ашпай калды. Шайлоону жанагы шаардык кеңешке чейин кийирип салышты. Ошону кийирбеш керек эле, бирок кийирип аракет кылып көрүштү ушу саясий партиянын деңгээлин көтөрөбүз деп. Бүгүнкү күндө бир да саясий партиянын деңгээли көтөрүлгөн жок. Ал факт. Ооба. Каалайсыңар, каалабайсыңар, аты бар, заты жок. Ооба. Эртең ошол эле шайлоо менен барат, ошол эле акчаны сатып алуу менен барат. Бирок азыркы жанагындай бөлгөндүн мен чочуган себебим округга бөлүп салганда аттуу баштуулар эми бирөөнүн тилин тапса табат, бирөөнүкүн таппаса бирөө кошпойт. Ар бир өзүнчө партияга иштейт. Ошол жердеги региондогу шайлоочулар билесиздер, эми регионалдык принцип менен шайлап калат. Жыйынтыгында эки эле партия келет. Мен бул жерде мынтип ойлойм да, Керим мырза. Баары 9% тигерет бергенде өтө албай калат. Партия лидери ошол байлардын акчасын топтоп алып, бул жерде коррупция, саясий коррупцияны өнүктүргөндөн көрө эл өзү тандап алсын. Өзүнүн депутатын. Кандайын тандайт, башка эле жок. Кандайын тандайт, ал элдин иши. Жаман акча ойнойт ошол жерде. Акча ойносо, башка ойнойт, бул элдин тандоосу да. Анан партия лидери монополизация кылып алып туруп, анан саясий коррупцияны гүлдөтүп бул жерде мафия кылып алгандан көрө эл өзүнүн тагдырын чечсин. Анан айта турган нерсе, биздеги Кыргызстандагы система бизге эле эмес, Украинага дагы, Молдовага дагы таңууланган. Дал ушундай. Бирок алар мына жарым 50%тен бир мандатты немеге өткөрүшүп, бир аз өзгөртүп атышат. Бирок система ушуга алып келип атат. Мына премьери бар, президенти бар, анан кийин кризис да, бүтпөгөн президент иштебейт, же өкмөт иштебейт, бири-бирин кылчактап отурушат. Мына Молдовада кандай кризистер болуп атат. Украина эмне деген акмак болуп атат. Ушундай нерсе бизге Венеция комиссиясынын жанагы комиссия берилген, ошол 2010-да. Ошону биздикилер көчүрүп алган. Акыбал ушул. Мен бир нерсе айтып элем да, конституцияны өзгөртпөй бар ордорун алып келсе болот. Болгону жана жанар айткандай, элге партияны эмес, талапкерлерди депутаттыкты мандат ала турган кишиге добуш бере тургандай мүмкүнчүлүк барбы? Бар. Болгону бир беренеге өзгөртүрүш керек. Партиянын ордуна тиги партиянын тизмеси кириш керек деп. Туурабы? Эми бул маселеден экинчи маселе чыгып атат. 120 фамилиясы турса, 14 партия болсо 2,5 миң дегенден эч ким окубайт да. Мындай практика менен Европанын баардыгын көрүштү дагы. Мисалы Германия 298 округга бөлдү. Бюллетенде 20-дан ашпаган адам болсун деп. Биздики суруш кылып атат биздин депутаттар. 9 округга 13 округга бөлөлдү деп. Ошондо эң көп дегенде 13 талапкер бюллетенде болот экен. Үчүнчү, мен кичине Акылбекке кайшы айтайын деп атканым. Эгерде бүгүн партиянын лидери тегерегиндеги жакын билген адамдардын тизмеге киргизип атса, акча бергендер тизмеге киргизип атса, округга бөлүп койчу болсо, ал ошо округтан авторитети бар, акчасы бар,
ошондой адамдарды иштей баштайт. Акылы бар. Айла жок да. Мисалы Нарында алалы. 6 мандат өзүнүн шайлоочулардын санына жараша 6 мандат болот экен. Акталадан иштеш керек лидерди, неформальный. Ат баштан иштеш керек. Жумгалдан, Кошкордон тигиндей. 14 партия ар бир райондон ошондой адамдарды элге таанылуу, элден авторитети бар адамдарды тизмеге киргизет. Мына ошонун арасынан 14 кишинин арасынан элдер шайлап атканда, ой, бул партиядан момундай жигитти, момундай кызды тиги тандаган экен. Бушка добуш берейин дейт. Бул болбогон базарком экен, буга добуш бербейм деп, акчасы болсо дагы бербейт деп, алар кимди шайлап атканга мүмкүнчүлүк болот. Ушундай сунушту берип атчу болсо, биз бүгүн бул жөнүндө дагы айтылып атат, элдер дагы айтып атат, бир администрация президенттин жанагы жумушчу тобу кыймылдап койгон жок. Ошойдон эле калсын, ошондой эле товар болсун, ошондой эле өзгөртүү болбосун дагы, алар тизмеге кимди киргизсе, ошолор депутат болсун деген саясат менен келет атты. Бул туура муну чоң каталык эмнеде? Мына ошондой тизме менен азыркы парламент келди. Алмаз Шаршенович мына өзүмдүн кишилерим отурат деди. Бийлик алмашта алар 180 градуска бурулуп койду. Ошондой эле кийин да болот. Ошондон коркуш керек. Эмне үчүн мына одномандатныйдан келгендер принципиалдуу адамдар болчу. Чүнүндө артында элдин добушу болчу. Туура айтасыз. Артында мына бүгүнкү өчөгүнү угуп көрсөм, кээ бир депутаттар айтат, мени эл шайлаган деп атат. Айланайын, кайсы эл атамын деп атпайбы? Мен элдин алдына гана жооп берем деп. Кайсы бетиң менен айта аласың, элдин добушун албасаң, элди шайлаган жок да. Мына ушундай жолдор турса, ошо 3 маселени чечкендин ордуна биз болсо үтүрүм биякка, бул сөздү тияка деп атабыз. Эми акыркысы жана 9% жөнүндө. Эмне үчүн Бельгияда 1,6% гана порог. Израилдик 3. Эмне үчүн дегенде алар өкүл, бул тиги парламент деген өкүлчүлүк бийлик да. Грузия 3. Өкүлдөрдүн көпчүлүк өкүлдөр парламентке келсин де, ар бир кайсы гана жерде болосу шууну угулсун деп айтылат да. А бизде болсо мына Мадымаровдун партиясы 130 миң 120 ушундай миң деген добуш берген адамдар 140 миң. 140 сыртта калып калды. Алардын өкүлү келбей калды. Ал болбойт да. Мисалы Израилде 13 партия кнессетке келип атат. А биз болсо жок, 3 гана партия келсин деп атат. Эң чоң пайыз тиги болсо кимде? 10%. Турцияда экинчи орунда ким турат? Баягы эле Кыргызстан 9% менен. Калгандары 5%дан ылдый. 7% деген да чек турат. Бул деген бул жерден да узурпация кылып атат да. Элдин өкүлдөрү келбесин, биз тандаган адамдар гана парламентте отурсун деген сөз да. Эми ошону көтөрүп атса, ошого көңүл бурбай, ошойдон калсын деп атканга мен таң калып атам да. Демократиялык мамлекет дегенде, демократия деген бул элдик бийлик деген, элдин өкүлдөрү келсин деген сөз. Кийинки парламентлер Ишенбай агайдын немесине кошумчада кайдан бизден 9% чыкты деген. Бул монополизация, бирок бизде жалган бир неме калыптанып калганда, мына батышта ушундай эки эле партия бар, ошолор эле баягы тең салмакты мындай туруктуулукту алып келет экен, ушундай кылайлы деген бир жалган мындай жалган эмес, жаңылыш бир идея болгон да. Азыр көрүп атабыз, ошол бир партиянын монополиясы болобу, эки партиянын монополиясы болобу, эмнеге алып келерин көрүп атабыз. Мына батыштагылар азыр эмне деген оңчулдары келип атат, башкалары келип атат. Бул жерде аябай саясий талаа батыш Европада мындай бырчаланып кетип атат. Башка күчтөр келип атат. Мурдакылар четке чыгып атат. Бизде дагы ошентип туруктуулукту жасалма түрдө киргизебиз деген жаңылыштык да. Андай кылбаш керек чындыгында. Парламент ар кандай күчтөрдүн ошо саясат жүргүзө турган жери болуш керек. Ансыз көчөдө болот баардык нерсе. Ооба. Мен байкашымча сиздин Эшенбай аганын көз карашы бул бир мандаттуулукка жакыныраак экенин байкадым да. Пропорционалдуу системада деле жанагындай өсө болот. Сакталып калыш керек. Аны ичинде сайлаш керек, негизи. Талапкер биринчи кезекте өзүнүн партиясын үгүттөйт. Анан өзүнө. Мисалычы? Мен айтып атканым бир партия, бир мандаттуу кылганга кайрадан конституцияны өзгөртүүгө туура келип калат, туурабы? Жок, эгер болсо болсо. Андай эмес. Ага кайтпаш керек. Андай эмес. Эң негизгиси эле пропорциональный болобу, мажоритарный болобу, кандай гана система болбосун, эл шайлап көрүп, кимди шайлап атканын көрүп, ошого добушун беретсин деген эле сөз. Тиги учурда да, бул учурда дагы эл көрүшү керек кимди. А бюллетенде жок, кимди шайлап атканын, партиянын лидери кимди алып келип атканын эл билбей атат. Шайлоого барбайын десе акча берип атат, шайлоого барып койчу деп. Ошон үчүн добушун сатып атат. Жанакы эме форма 2 дегенде бир бале турбайбы? Бул өткөн шайлоодо көрдүк да. Маселен, сенин добушуң өзүң айылың жакта, өзүң райоң жакта көбүрөөк болсо, шаардагы, Бишкектеги, Оштогу же башка жактагы тууган уругуң бүт бардыгын айылга жөнөтүп атасың да, форма 2 мененчи.
анан ал жактан барып шайлап келип атышат да. Мына ушул маселеде бир мындай Биринчиден шайлоо адрес дегенди кийирип алган 10-жылда, 11-жылы. Буну баштан эле кийирбеш керек болчу. Бул атай бир кызыкчылык менен кирген нерсе, аны мен жашырбайм. Аны баардыгы мойнуна алды. Бүгүнкү күндө бул иштеп атат. Себеби мына акыркы шайлоодо 300 миң киши ушундай жол менен илгери открепительное удостоверение деп койчу. Ошол системанын эле башка түрү да, бул мыйзамга кирген түрү. 300 миңдин мен билгенден бир 50-60 миң эле шайлады окшойт. Калганы 250 миң баягы тегеренип жүргөн паспорттар да. Карусель. Ошон үчүн өткөндө айткам, шайлоо адрес дегенди жоготуш керек. Эгер калтырсат, ал жерге кичинекей мындай кыска баягы шайлоого катышкан адамдарды, өкүлдөрүн же болбосо жана укук коргоо органдары иштейт ошо тартип. Ошолду калтырып койсо болот шайлоо адреси менен. Калгандарын жоготпош керек. Алардыкы саналуу. Окурка өлгөндө айла жоктан экинчиси жок болот. Эми калабайсызбы, негизи ошо шайлоо адрес дегенди алганга уже убакыт келди. Ал жанагы манипуляция мыналмайын баары токтобойт. Паспорттор көчө берет, ойной берет. Мен бир мандаттуу боюнча немеге жооп берип коеюн. Сиз айтып атпайсызбы? Мына Германияны алайлы, федеративдик республика, эң өнүккөн абдан күчтүү мамлекет. Булар Бундестагга 50% партиялык тизме менен 50% бир мандаттуу округдардан шайлашат. Эмне үчүн алар мындай кылышат? Ошол элдин өкүлү болсун парламентте деп. 50% эмне үчүн? Ал жерде ошол 50% алган партия келип өкмөттү түзсүн деп. Мына бардык жакты камтыган неме системада элдин да кызыкчылыгы каралган, партиялардын кызыкчылыгы да каралган. Россиядагы 50% бир мандаттуу округдарга өткөн. Украинадагы ошол. Көпчүлүк Японияны алыңыз, Түштүк Кореяны алыңыз. Эч качан бир алардын оюна келген эмес, бир партиянын лидери чыгып алып туруп, элдин ордуна парламент түзүп алыш. Бул биздеги акылдуулардын гана иши да. Эмнеге биз шудан качып атабыз? Маселен, бүгүнкү күндө мындай кылсак, убакытты бекер албай, бүгүнкү күндө бир мандаттуу болбойт экенине көз жетип турат. Убакыт жетип берсек азырынча. Конституцияга тийише албагандан кийин бир мандаттууну кеп кылбай эле койсок азыр. Болгон нерседен үнөмдөп менче азыр эгер бүгүнкү талкуу чында реалный эме боюнча кылсак, анда ошол жөнүндө кеп кылсак мен чыгарат элем. Азыркы парламенттеги кырдаал шайлоо мыйзамы президенттин жумушчу иштеп чыгып кабыл алынбадыбы? Парламентте ушундай түшүнүк бар да, эгерде президенттин аппараты түзгөн жумуш топ болобу, эмне болбосун, биз колдоп беришибиз керек деп. Керек болсо сунуш айтып койгондон дагы мындай бул оппозицияга өткөн окшойт дегендей карагандар көп да. Ошол олуттуу эми албетте анча-мынча маанилүү маселелери бардыр. Жанагы жергиликтүү кеңештеги шайлоолор сиз айткандай 7 мыйзамдын ичинде 30% аялдарга квота деген сыяктуу маселелер бар эми. Бирок бизге азыр коом, азыр парламентке болгон көз карашы абдан начар болуп атпайбы? Коомдо абдан чоң сын пикир бар. Биз эми ушунун баарын көрүп туруп, парламенттин составын жаңылаш керек экенин, башкача кишилер кириш керек экенин көрүп туруп дагы унчукпай, азыркыдан дагы начарыраак абалда келели 9% кылып, 3 эле партияны алып кеп коелу деп атат. Азыр көпчүлүктөрдүн аргументтери да мындай аргументтер бар. 6 фракция болсо азыр туруксуз болот экен. Булар бир-бирөөсү чыгып кирип өкмөттү. 3 партия болсо таптакыр эле өкмөттү ошо экөө курайт дагы, бирөө ошо 5 жыл оппозицияда калат. Экөө келишимге келсе, кризис болуп калышы мүмкүн. Жана мындай да маселе мындай болот. Ошол силер азыр жанагы майдалап бөлгөндө биз мындай бийликтин менен көз карашынан айтайын да. Бийликке жеңил болуп калат контролдогонгочу. Мына элестеткиле, мына мен бийликтемин. Мындай тымызын айттым, бул партия, 2 партия меники деп коеюн. Жөнөкөй жарандардын көз карашы кандай болот? Бийликке жакыныраак болоюн дейт. Бүгүнкү көзүмүз боюнча туурабы? Азыр Апайсов деген күч жок экенин билип калды баары. Сиздер азыр майдалап, баягы ютканга ой кылып берген тасыңар да. Себеби мен бийликте болсом 9 региондо менин партияма ал жердеги аттуу баштуу капчыктуулар ошока аракет кыларын баарыбыз түшүнүп турабыз. Мен бүтүн Кыргызстан өмүрү барбайм сал нарында. Добуш бербесин билем. Мага эмне кылайын десе, мен акчам болсо деле. Анткени жетпейт. Жалпы эсептеп келгенде. Себеби мындай да жок. Сиз мына бийликке болсо бул жеңил болот. Сен ойлоп атасың. Себеби мен бийлик болгондон кийин бул менин партиям дегенден кийин баары ошого аракет кылат. Киргенге акчасын көтөрүп барат, авторитети да кирет. И аны ошол округ алып кеткенге жеңил болот. Биздин 2000 жылдагы тажрыйбабыз башканы көрсөтөт. 2000 жылдагы тажрыйбабыз башканы көрсөтөт.
Кайсы 2000-де? 2000 жылда мына шайланып келген мына депутаттар. Жок, Ошол ал жакта өттү, 600 аксакал. Бүгүн башка система болот. Башка система. Эл шайланганда. Жок, эми Ошол келишибиз керек. мен сиздер менен Ел кешеме да, ел ушундай кылып алат деген априори бирдемке бар. Мындай кылып алат. Андай болбойт. Урматтуулар, мен эки кол менен силерди колдойм, бир мандаттуу округ болуш керек деп атам. Себеби партиялык система Кыргызстанга кирбей калды, болбойт экен. Болгон атын гана колдонуп атабыз. Жок, жана эң негизги принципке сен макулсуңбу? Эл депутаттарды шайлаш керек дегенге макулсуңбу? Мындай да, мен макулдугун айтып атам, бирок система өзгөртүш керек. Була албайсың. Бар макулсуңбу? Ошончу керек да. Туура. Ушунда биринчи өттүк. Экинчи, эми ошо туура. Эми ошентип элге талапкерлерди жеткирели деген сунушка макулсуңбу? Эми карап турлай. Жок, макулсуңбу? Эмне айтып атасың силер? Макул болсоң, мына ошону сунуш кылып атат. Эл 9 округ же 13 округ, тизмени жеткирели деп атат. Эми нарындыктар өз тааныган, жалап тааныган ошолор тегерегинде таанылып отурган, ишене турган адамына добуш берсин деген макулсуңбу? Макулсуң. Ошон үчүн 9 округка бөлүп дегенге. Дагы үчүнчү маселе. Ар бир регион өзүнүн шайлоочуларынын санына жараша мандат болуш керек. Мурунку эмеде созывда бир райондон 14 депутат болду. Райондон. А Чүй областынан 3 гана депутат болду. Андай болбосун 5 жыл ошо регионго мына эгерде таласка 5 мандат болсо, нарынга 6 мандат болсо, 5 жыл 6 мандат дайым болуш керек. Бирөө кетип калганда ошонун тизмесинин ичиндеги талапкер анын ордуна барыш керек. Чүйдөгү депутат 19 болсо мандат 19 5 жылда болуш керек. А бүгүн болсо мына бирөө отурат, ал кетип калды, анын ордуна башка келет. Бүттү. Барынан өкүндүргөндү тилек мындай да. Ошого сен макул болсоң, эмне үчүн каршы чыгып атканыңды таң калып атам. Жок, мен атам. каршы чыккан жокмун, туура түшүнгүлө. Мен оюмча мынакей биздин тарыхта сабак бар болчу. 2007-жылкы шайлоодон кийин эле түшүнүктүү болгон бул партиялык тизим эмне экенин, туурабы? Ак жол келгенде. Барыбыз эле күбөбүз, Ал жерден партиялык тизим деген эмне экенин ошондо элдин баары түшүнгөн. Тилекке каршы 2010-жылкы ошондо сабак албай, ошол системаны сактап калышты. Тетирсинче санын көбөйттү. Ал акча жасаган эле вариант болуп калды. Анткени 2007-жылы ошол негизи менен акча жасаганга бар экенин билип калганбыз. ушуну өзгөртүш үчүн да 9 округ же 13 округ деп атпайбыз. Ошол боло керек беле. Эми тилекке каршы өтүп кетти, бирок 2007-жылкы кийинки сабактан кийин, 2010-жылкы окуядан кийин ушу түзүп аткандар ошондо бир мандаттын кирип койгондо бул бале башталган эмес. Эми макулсуңбу жанагындай азыркы өзгөртүүгө жанагындай киргизип элдерге өтүргөн? Мен макулдуман. Жок, сен мен оюмду сизге айтып атпаймынбы? Мына азыр бийликтин укуругун көрдүңөр. Табиятын көрдүңөр. Шайлоо системасын укуругун колуңуздан келбейт. Сиз нарындан шайланып келгенде үмүттөнбөй эле коюңуз. Саясатчы катары өзүбүздүн принципиалдык позициябызды айта алды деп келдик. Мына силер айтып атпайсызбы, ошондон элдин кумары канат деп. Канбайт деп атам эмеспи? Анткени силер мындай кандырсак болот эми. Болот да. Жок, кандырганын бир элге бериш керек. Ал системаны кандай кандырыш керек? Бүгүнкү система болбой калды уже. Партияга каршы керек деп атабыз. Бул мен бир нерсени айтып коеюн. Мына азыркы мына мисалы үчүн жогорку кеңеште отурушат, ушул жогорку кеңештин депутаттары. Кече депутаттар отурушат. Атамбаевди аябай каалаганча эме кылышдагы кече 100 добуш менен текшерүүгө комиссиянын чечимин колдоо беришти. Бирок ушул эле депутаттар ошол Атамбаев түзгөн шайлоо системасын ого бетер күчөткөн нерсени 100 добуштан колдоо беришти. Бул эмне деген нерсе? Абсурд. Бул депутат деп айтыштан мындай неме да. Булар тескерисинче ошол кожоюн алмашты болду, кожоюн артынан кеткендер гана. Эми ушундайды 20-сында келсин деп атабыз. Мына ушулар кайра келсин деген системаны. Эми үчүн келсин деп атабыз. Булар караган жок, булар караган жок. 9% болсо эмне болот? Бекем тизме эмнени өзгөртөт дегенге. Кожоюн айтты, ошону кылабыз деп атышат. Бүттү. Жанар мырза, ушундай эмеден арылсак болобу? Ошо кожоюн айтты бүттүдөн качып, парламент бүгүн парламент начар экен силер деле көрүп турасыңар, туурабы? Уялып атасыңарбы? Анан эмкисинде дагы ушундай парламент келсе кандай болот? Ал үчүн адилеттүү система орнош керек. Органдар адилеттүү болуш керек. Бизнесмендерге органдар жөндөн жөн эле акчасын тоногондо токтотуш керек. Бизнесмендер айла жок парламентке келип атат. Эгер парламентке келсе, анын бизнесине текшерүү токтоп атат.
жанында каралары кызылдары салган токтоп атат, айла жок анан болсо парламентке келип атат. Мына парламентте бизнесмен депутаттар менен сүйлөшсөң алар да айтат, биздер ушул жерде жыргап элдин сынын угуп жүрөйүн деген оюбуз жок дейт. Эгерде ушундай адилеттүү система орногондо бизнесмендер парламентке умтулбай калат эле. Келбейт эле. Нормалдуу саясатты жакшы түшүнгөн, мыйзам менен иштеген адамдар келет эле да. Азыр мындай кырдаалда бизнесмендердин умтулган баары бир. Эми мына биз айтып аткан Бизнесмендер келгенден кийин алар эч качан бийликтерге каршы чыгып, өздөрүнүн сунуштарын айтып, мындай активдүү боло албайт. Алар бир президент кетсе, аны кош бол дейт дагы, жаңы президент менен кайра иштеше берет. Эртең бул азыркы президентибиз дагы кызматтан кеткенден кийин жаңысы келсе, ошол толугу менен кайра бияка койтуна. Арасында жаңы президенттин тизмеси менен келгендер башка ал жака өтөт. Мен кечээ ошон үчүн сөзүмдү айтпадымбы? Кайсы бийлик келсе дагы иштеше берем деген депутаттардан, саясатчылардан эл гыжырданып калды ошондо. Жийиркенип калды. Коркуш керек андан. Мамлекетти бузуп атпайлыбы биз? Мамлекетти мисалы канчадан акчаларды карыз кылып атабыз, туурабы? Бүгүн Атамбаевди күнөөлөп атабыз. Бирок негизги күнөөлөр парламент силерде. Анткени Атамбаевдин айтканын баарын жасап берген, туурабы? Жандай эмес. Бирок азыркы депутаттар көпчүлүгү дейми? Элдин сыны, анан Facebook'та мынтип атат, мынтип атат дегенди аларга мындай таасир этпейт. Алар эң башкысы Чоңшов менен нормально болушубуз керек дейт. Болду, бүттү. Парламентте элге жагынайын деген ой эмес да, бир кишиге жагынайын деген. Ошол маселеден улам ошондой болду. Ал бардыгы ошол бийлик түзгөн партия менен же түзө турган бийлик жана орусча айтканда добро берген партия менен илешип калабыз деген үмүт менен эмне десе болдоп берип атат. Атамбаев болобу, башка болобу, эртең Мискенбаев тап келип туруп президент премьер-министр кылгыла десе, элдер өзү Мээрбек Мискенбаев сиз жакшы эле жигитсиз, биз башында эле мен сизди байкагам. Премьер болуп тургандай мен көрдүм эле. Карапайым элден чыккансыз сиз, сиздей жигиттер керек. Мына көрдүк биз окугандарды, билимдүүлөрдү. Сиздей чарбаны түшүнгөн адамдар керек деп туруп шайлап берип коебуз парламентте. Ооба. Бүт ушундай, азыр кырдаал ушундай. Бир коркунуч бар да. Эми үчүн биз элге салып беришибиз керек. Императивдүү мандат деген, бул деген депутаттык мандатты колуна алган адам партияңды да уруп койбойт. Шайлоочулар добуш берген анда билгенин кыла турган киши болуп калды. Ошондуктан азыр бир гана жол калды. Элдин алдына салып беришибиз керек. Элдин ишенимин алган адам, элден жалтактап коркуп, кийин окуй мындай болуп калат экен, ушулардан сөз угуп калат экен деген ой менен элдин алдын шайлаганга мүмкүнчүлүк бербечи болсок, биз бүттү, анда ишибиз бүттү. Азыр мына парадокс. СДПК фракциясында азыр мүчө болуп тургандар партиядан чыгарылган кишилер мүчө болуп турбайбы? Эйланайын. Ооба. СДПК азыр пропорциональный система менен партиясы жок шайлоо өткөрсө болобу? Ошону айтпайсызбы? Партияны кийиштирбей өзүнчө азыр элди түзмө шайлатканга жазып бере аласызбы? Пропорциональный система деген эмне? Партиянын бир гана милдети бар, бул жерден. Эки болсо. Партия талапкерлердин тизмесин түзөт. Бир милдет. Экинчиси, пропорциональный система деген ошонун процедурасы менен борбордук шайлоо комиссиясы эсептеп туруп, бөлүштүрүп берет. Мына болгон эле мажоритарный менен. Ошол аткарылып атпайбы? Мажоритар жок. Аткарылып атпайбы? Мыйзамда жок, тизмеге добуш жок, мыйзамды ачпайсызбы тиги? Жазып турбайбы ошентип? Ошон үчүн мыйзамга бир гана нерсе кириш керек. Тизмеге добуш берет деп жазып турат. Бюллетенге тизме кириш керек деген гана сөз болуп атат. Ошого сен каршы болуп атасың. Мен каршы болгон жок, мен сизге айтып атам. азыр Ошону Тизмеге добуш берет деп мыйзамда жазып турат. Ал Маселе мындай да, тизмеге добуш берет, туура тизмени жарыялайт партия лидерлери. Бирок тизме бюллетенде жок да. Тизменин ичиндеги ар бир депутатка добуш бериш керек. Маселе ушунда. Округтарга бөлүнгөндө ошондо жеңил болот деген маселе бар. Партия тизмени сунуштай берсин, бирок ошо тизмеден жанагы сүйлөбөгөн, жумушка келбеген, өзүн өзү көрсөтпөгөн адамга эмне үчүн добуш бериш керек элдер? Жакшыраактарын тандалыш керек да. Партия сунуштайт тизмени, арасынан күчтүү күчтүүлөрүн тандалыш керек. Добуш алганына жараша ойнуп туруп коюн. Очередь болду. Добуш алганына жараша. Эл ойлогон эмес, жанагы катуу сүйлөйт болуш керек деп добуш берген жок да. Ал партияга добуш бере салган, туурабы? Бирок ал агитация түрүндө өзүн көрсөтөт да. Шайлоодо ушулар эле чыгат да. Жок, ошентип система көрмөйм боло албайт деп атам сизге. Акылбек, эми шайлоодо ошо жанагы бүгүнкү парламент отурган 70-80% болот. Сиз айткандай боло албайт. Системаны өзгөртүштүн кайрадан конституцияны өзгөртүп туура келип калат. Конституцияда жүрө беребиз мен. Болбоду. Мен айтып атам да. Азыр эми болушу болду. Өтөт. Ооба. Бирок мындай сунуш берсекчи, мисалы 50 000 добуш алган партиядан 50 000ден көп алган партиядан бир адам жок дегенде партиянын лидери келип, ушу 50 000 адамдын үнүн айтсын.
эгерде ал 100 000 теңге алса 2 адам ушундай сунуш берсе болобу болбойбу? Эмне үчүн партия мандат бериле ага эмне болот ал? мандат берилет? Жок, мындайда. Анда дагы башка нерсе. Мындайда. Мисалы 100 000 добуш алса 100 000 адам берип атса мисалы. Эмне үчүн адам келбей калат? Жанар. Жок, ошол үчүн порог төмөндөтүш керек. Ошол үчүн босого 3% болуш керек. Ошондо келет. Жөнөкөй эле нерсе да. Жок, эми мындайда. Сенин берген эле 5% Ошол келет. Ошонун баардыгы келет. Кыргыздын тарыхында болбойт деген нерсе жок экенин көргөнбүз өзүбүз. Жетиге болмайды 5 деген. Туурабы? Кыргыздын тарыхында болбойт деген нерсени көргөнбүз. Болбойт деген жок бизде. Убактылуу өкмөттөр башкара берет, мамлекет жүрө берет. ооба. Анан бул эми шайлоо системасы бул эми баягы догма эмес да. Бул сөзсүз түрдө аткаруучу шарт эмес. Депутаттар жазып койсо эртең алда боло берет. 15 партия сон биринчине биринде мандат деп жазып койсоң кете берет. О, эми оңдо Эл кабыл ала берет. Жок. Ошондо ошентип өзгөрүш керек экен. Ошондо эми жакын барасың. Жок, 15 партияны Демек өзгөрсө, жанагысы болот экен да. боло берет. Келер ким келет? Ошол эле партиянын лидери менен Аны уже эл чечет. Эл чечет. Элге салайынчы. Эл чечсинчи. Болуп турганда силер жооп бересиз. Эл деп кимди айтып атасыңар? Эл деп шайлоочуларды айтып атат. Кайсы канча миң шайлоо сиз үчүн оюңча? Кайсы канча миң? Бул катталган 3 миллиондо шайлоочу болдубу? Ошо улар чечет. Ким келет? Сизден бөлүп салсаң А эгерде мисалы нарындыктар 100 миң, баткенттиктер 200 миң, оштуктар 500 миң болот атпайбы? Ошондой болот да. Мейли. Ошолорго жараша мандат Жараша мандат бөлүнөт да. Андан кийин мына бүгүнкү парламенттегилер, парламенттин 80% тизмеге кирет. Тизмеден көрөт шайлоочу. Элене мына балыктай отуруп берген ушуну партияга кайра көрсөтүп бир кой муну айланайын барып эс ал дейт. Тигинге о мына иштеген жигит экен. Бул партияга мага жакпаса дагы бул партия ушундай жигитти тандап аткан экен деп буга добуш берет. Же болбосо эгерде жанагындай калтырып койсок, мынанын 80% кайра эле бир партиядан бир партия, мына көчөнүн ар намыста жүргөндөр СДПКда жүрөт. Ооба. СДПКда жүргөндөр бир болдо жүрөт. Эл ошолор келбей көрбөй атат да бюллетенде. Ошол жанагы 9 же 10 Мына ошолду көргөндөн кийин добуш коюлганда мүмкүн болот да. Тизмеге добуш бергенде, конкреттүү фамилияларга бергенде. 2011 ошо мыйзамда өтүп атканда мен айткам, бай силер аженге тизмеге 200ге чейин деп жазбагыла деген талапкердин тизмесинечи. Партия чыгып атат, хоть 5 киши жазып алсын. Мындай жөнөкөй айткандачы, элдер тааныш үчүн мейли бир партия мага демек 10 киши менен барсын. А силер эмнеге 200 деп коюшуп атасыңар? Силер анткени 200дүн 100ү эптеп чогулткандар, калганы уборчуса, дворник, охранник, тууганы, уштушканы. Мына округка бөлгөндө как раз алар көрсөтөт. Тияктан 5 тияктан 13 5 тизмеде 5 адам болсо, утуп алса дейм. Утуп алса 5 менен отурат, калганын 5-те толуктайт. 65-ти бир көрүп коюп, подарка кылып коюп. Мандатты. Жок, жана принципи бөлүнүп ошентип жазылып калган өзү. Эгер 65тен көп алып калсаң, калганын бирден бөлүп бересиң деген бар. Кеп маселеде эмес, мен силерге формалдуу жагын айтып атам да. Силер азыр мындай сунуштапканда, эми биз баягы жогорку кеңештин тегерегинде талкуулап калдык ошо айтам. Мен чын айтканда 7 мыйзам боюнча талкуулайбыз деген, бирок менимче азыр Мыйзам жөнүндө эле мыйзамды алдына салып берели деген сөз. Мен чыгарып атканда тиги жалпы өзгөрүп деген, ал жерде айтып атам, 7 мыйзам өзгөргөн. Ал жерде ар кандай түрлөрү бар. Мына жана мында билет. Эми азыр биз баягы эле кызыкчылык болуп жогорку кеңештин тегерегинде ойноп атпайбызбы? Мыйзамга өзгөрүүнү каалабастыгын билдирди да булардыңчы. Эми Бирок Акылбек кошулуп кетти окшойт бизге. Жок, мен кошулган бирок силерге айтып атканым Элди шайласын деген. ошону убагында жазбай койгонго мен өкүнүп атам. Эми жаксылган жок, туура айтасың. Эми оңдош керек. Азыр кылсаңар жыйынтыгы сенин оюң чыгат. Менин оюм айтат, саясатчылар элдер ушул маселени көтөрүшү болсо, президент айла жоктон макул болот. Мына уранды токтотуп койду го. Элдин баары көтөрүлүп туруп. Азыр коомчулук өтө күчтүү. Эгерде коомчулукка сиз мен барып түшүндүрүп берсек, алар болсо талап кырчы болсо, айла жоктун ошого барат. Андай кылгандын бир жолу бар. Эгер мыйзамга ошол эле шайлоого барчу партиялар эми жана шайлоо дайынданган күнүн күтпөй эле, ага чейин мисалы ким тоскоолдук берет партияга бүгүндөн баштап мына мен 100 киши менен баратам деп күндө үгүт жүргүзгөндө туурабы? Эч ким тыйып бербейт. Эртең чыксын ошол эле ата жүрчү партия. Мына бул 100 киши менен таптым, Кыргызстандан аттуу баштууларды. Ошентип эле чыгышат эми ал. Жок, эмес. Ошентип эле чыгышат. Тындаганда чыгат да. Жок, эми эконом жагын карап атат да. Чынын айтканда, эгер шайлоо чын эле партиянын деңгээлин көтөрө берсе, ошондой кылыш керек, туурабы? Ошентип эле чыгып жүрүшөт. Негизи законду өзгөртүш керек да. Жанагы округтарга барыш керек. Шайлоочулар эл шайлаш керек. жок, эми Биз шайлап атат да. Маймылдар шайлап атат. Партияны шайлап атат. Элдиги талапкер депутаттар. Сен өзүң айтып атасың. Пропорционалдуу системада тизмеге добуш бериш керек деп. Бюллетенде тизме болуш керек.
мурун шайлоого катышпай жүргөн киши ушул кепти айтса мен унчукпайт элем да. Ойлонайм. 95-жылдан бери шайлоодо жүрөт, анан ушул кепти мен таң калам. 95-жылы бюллетенде менин Кадырбеков деген фамилиям турган. Сиз эми бир Ошого мандатты добуш берген. бергенсиз. Же Геванда эмес. Пропорциональный системада да бар, партия менен тизмеде келген. фамилиясы болуш керек. Жок, башкалар партия менен келдилер го. Акылбек. Сиз мыйзам жазгансыз, ошондо эмне өзгөртүп койгонсуз? партиядагы болуш керек. Акылбек, бюллетенде Депутаттарында- кимди шайлап аткан ошондо исми жазылыш Жок, керек да? эми мындай да, азыркы формалдык жагын айтайынчы. Азыр деле жанагындай тизме түзүлөт. Газетага жарыяланат тизмелери. Фамилия менен жазылат. Макулсуңарбы? туура туура Листке чыгат. Акылбек. Элге жеткирет. Эми отургула мен айтып өтөйүн эми. Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү болду. айтып өтсүнчү. Жок, эми Ойлонайм. Бюллетен деген эмне? айтыңыз Жок, убактыбыз аз калып атат, айтыңыз. мыйзамдын жазылганын анан аткарышын айтып берейин. Анан өзүңөр чечкиле да. Азыр жанагындай сунуштайт. 120 киши болобу, 200 киши болобу, тизме түзүлөт. Гезитке жарыяланат. Кызыктар киши окуйт ким бар экен, ким жок экенин. Аяктан плюс-минус кыла берем анын өзүнүн иши. Маселе ушу Акылбек мырза, ушу маселе ушул кимге плюс-минус кылышты элге бериште болуп атат. Эми- Партия лидери аны газетага эмес. газетага берип койгон эмес. Бюллетен деген эмне? Түшүнүктүү Түшүнүктүү. кылсын, эл кылсын деп Акылбек, атабыз. Эми бюллетен деген эмне? жок, эми силер отурсаңар. Жок, сен айтып берсең бир эле сөзгө. Бюллетен деген эмне? Бюллетенди эмне үчүн чыгарып атпай элдерге берип Эми атат? сиз билгенде мен кантип билем аны? Мен айтып берейин анда. Тизмеси Бюллетен жазылган деген кагаз да. шайлоочунун өзүнүн эркинин, чечиминин документи. Эгерде ал бюллетенде Кадырбеков, Сариевтер болуп ошого сичка койсо, анын чечими. Эгерде Кадырбеков, Сариев жок болсо, партия болчу болсо, биз экөөбүз тияка депутат болуп отурганга укугубуз жок. Партия отуруш керек. Бюллетен деген письменное выражение волеизъявления избирателя деп бир аталат. мандатты жана Жок пропаганда бөлгөн да. Эми ошону бюллетенге тизмени киргизгиле деп биз айтып атсак, сен каршы чыгып Жок, атасың. эми ошон үчүн жанагы сиздин мына шайлоо системасында Сен газетага жазыш керек Жок, дейсиң. ошон үчүн бөлүнгөн да бир мандаттан пропорциональный деп. Ой, кой. Сиз ошону канча жаздыңыз? Сен өзүң кайра айтып Мен атасың. жазган эмесмин аны. Пропорциональный системада тизмеге жолуш Бир мандатты дегенде бир киши. эми Жанар мырза, мына биз талкуу кылып атпайлыбы? Грамотный юрист баарын билет. Билмексен болуп атканда таң калам да эле. Мен силерге таң калып атам. Бул эмне Бюллетенге мен талашып аткан мен түшүнүп жокмун. Элдеге шайлап талкуулап атат. бир шайлаганда 100 миллион шайлап атат. Эми мына сунуштар айтылып атат да, ушул сунуштарды кайра жогорку кеңешке киргизип, кайра мыйзамды өзгөртүп кабыл алса болобу болбойбу азыр? Жол барбы жокпу? Биз ошого баратабыз. Сайттарга коомдук талкууга илинди. Өкмөт заключениясын берет. Биз Исхак Масалиев экөөбүз сунуштаган мыйзам долбоору менен Бакиров, Шыкмаматовдор 3-4 вариантты бириктирип, эми азыркы мына кече кабыл алган мыйзамда андай олуттуу өзгөртүү жок. Биз ошонун баарын бириктирип туруп эми күзүндө кайра алып чыгабыз. Буга азыр өзгөрткөнгө болот, өзгөрткөнгө болот. Мыйзамга өзгөртүү киргизген укук бар да депутаттарда. Өзгөртүү Ошонун негизинде булар сунуш киргенден киргизген. азыр. 4 вариант бар. Бирок анын өтүшү күмөндүү. Себеби кожоюн муну Туура. тандап алган. А башка маселе Өтүшү өтө өтпөйбү күмөндүү, анан кеп ошондо. Ушул жерде биз элге мына сентябрдан баштап абдан жакшы түшүндүрүштөрүн жүргүзүшүбүз керек. Коомчулук, эксперттер тынбай монтип маалымат каражаттарынан чыгып, коомдук жанагы басым, коомдук пикирди аябай жараткандан кийин эл азыр отуруп алып эле парламентти сындап атпайбы? Парламентти сындасаң башка парламент каалайсыңбы? Анда могу мыйзамды өзгөрткөнгө силер да жардам бергиле. Дегендей кылып туруп, анан ошол жол менен барабыз. Башка жол жок. Биз мисалы Масалиев экөөбүз сунуштаган маселеде сиз айтып атпайсызбы, Шыкмаматовдор, Бакировдор округдарга бөлүнгөн. Биз ага макул болобуз. Мына Масалиев үчүн жооп бере албайм. Мен макулмун. А биз баарыбыз бириктиребиз дагы. Ошондо авторлордун саны өзү эле бир 40тай болуп калат. Анан менимче президент үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк азыр. Ал киши мына шайлоо системасын бүтүндөй тармакты мен өзүм өзгөрттүм мына. Менин каалоом менен реформа кылып бердим. Туптуура. Ошого уруксат бердим дегенге президентте эгерде Мүмкүнчүлүк бар да. кеңешчилери туура көрсө, ошону түшүндүрүп айтыш керек. Бул абдан жакшы жыйынтык берет кийин. Сууну сиңген жерге куй дейт да. Бу саясатты түшүндүк да. Кимге ушуну түшүндүрсө, ошол киши гана чече ала турганын биз билебиз. Туурабы? Бир эле киши чечет, мисалгачы. Депутат керек болсо. керек болсо. Бирок ушу жок, керек болсо болуп калып атпайбы ушунчу. Ушуну элге керек кылып, эртең ушундай парламент келбеш үчүн, мына биз айтып аткан сөздү, маселен да сиздин коллега депутаттар балким айтып, деп, өзгөртөлү мына сунуштар болбойт экен азыркы биз үмүт аткан деген эмеге бара алабызбы? Бара аласыңарбы? Бара алабыз. Эми президент буга ачык оюн билдире элек. Бирок кайсы бийлик болбосун, мындай жеңилирээк жолун карайт экен да. Бизнесмендерди чогултуп, региондогу таасирдүү балдарды алып туруп, тизмеге киргизип, анан административдик ресурс.
азыр округтага бөлүнсө админ ресурстагы проблема. Акимдерди, губернаторлорду укпай региондогу тың балдар жүдөтүп коюш мүмкүн. Укпай коюш мүмкүн. Формалдуу эмес лидерлер келет. Ал жакта өзүнүн районунда абдан таасирдүү адамдар өтүп парламентке келиши мүмкүн да. Ошондо бири админ ресурс келишине мен бир неме бар да, буна да өтпөй калышы мүмкүн. Себеби партия 9% алыш керек да. Баары бир бул жагдан дагы бул жагында өзгөрүү керек. Ошого нормалдуу адамдар келиш үчүн жок дегенде 50% бир мандаттуу округдан болуш керек. Келет ошондо. Ансыз дагы эле баягы ашуудан ашуу мындай боло берет. Акылбек мырзанын жанагы блок жөнүндө айтканына мен келадан бери кызыгып жүрөм да. Биздин убактыбыз соңуна чыгып Бүт оппозициялык партиялар биригип туруп, мисалы, же бийликчил партиялар бар. Блок түзүп кел дагы парламентке өтүп келгенден кийин сен ата мекенин желегин коюп ал, сен бүтүн Кыргызстандыкын коюп ал, сен республиканыкын коюп ал. Бирок чындыгында азыр андайга деле жол табуу жок. Мына республика менен ата жол ошо эле бириккен. Биздин убактыбыз андайга деле жол бар. Коноктор келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз негизи урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу элим, парламент, кийинки парламент жакшы, мыкты парламент болуш үчүн гана ушундай талкуу уюштурдук. Келечекте бүгүнкүдөй эмес, келечекте жакшы парламент болсун деген максат коюп атабыз. Өзгөрүү болсун деген гана тилек. Кийинкиде көрүшөбүз, саламатта болуңуздар.